Мен сени өлтүрүп көмүп коем деди Ош тазалыктын кызматкери. Турганда бир алкашка аял келип менден зажигалка сурады. Зажигалка бер деди. Менде зажигалка жок дедим. Бразилияда полиция кызматкерлери аялдын аласына жашырылган 9 мм тапанча табышкан. Палаткада зордукталды делген кызды түз эфир учурунда сабап кетишти. Все арестовали. Ошто 4 жаш жигит эркек кишини сабап кеткен. 4 шектүү кармалды. Балам прививка алгандан кийин ооруп калды деген эненин видеосу социалдык тармактарга тарады. Бишкекте тротуарга заара кылган үчүн дагы бир чет өлкөлүк жаран кармалды. Кыргызстанда маркумдардын сөөгүн өрттөөгө тыюу салынды. Тынч иштеп жаткан адамды ушинтип сөгүп кетсе болобойы деген видео тарады. Видео качан жана кайсы жерде? Бразилияда полиция кызматкерлери аялдын аласына жашырылган 9 мм тапанча табышкан. Офицерлер түйүнтүү учурунда октолгон Таурус РТ-92 тапанчасын табышканын айтышкан. Булак Назар Ньюс Кейджи. Кому вопрос? Сама тебе устрою. Сама тебе устрою пизды там. Давай иди сюда. Почему не встаешь? А что мне у тебя вставать? У тебя с собой... Позови охрану. Позови охрану. Позови охрану. Да, Давай. конечно. Позови охрану. Я тебе говорю, не сюда мы с тобой разберемся. Позови охрану. Давай. Ты такая молодец, да? Пойдешь против меня, да? Нет, мне Да? просто вот ты сидишь здесь. С 4 утра, да? Что хочу, то и делаю. Тебя ебать не должно. Bir балаға тиішіп, башқаларға тиішіп. Когда балара тишным, это вы тишкенский делали. Какой ты ишь? Иди у Муж камеры. рядом сидит. Иди у И у камеры. меня девушка рядом сидит. Все женаты. Нам насрать на всех рисовали. Телефон. Отдала мой Тихо. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Ош шаарында таңкы саат 5:00 чамасында эркек кишини сабаган жаштар кармалды. Маалыматка караганда көчөдө ызы-чуу кылып жаткан жаштарды 1969-жылы туулган жаран тынчтыкты сактоого чакырган, бирок алар эскертүүнү туура эмес кабыл алып, жаранга кол көтөрүшкөн. Окуяга тиешеси бар 4 жаран ошол эле күнү кармалып тергөөгө өткөрүлдү. Алардын 3-өө 2007, бирөө 2008-жылы туулган. Шектүүлөр спирт ичимдигин ичкени аныкталып, автоунаасы айып короого киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Aa,
Telefonda ötürseniz sizin balalarınızı süzgesem ne kılasın? Bir tuğanlarınızı süzgesem ne kılasın? Jardan vermezsiniz. Video tartkan çak. Uyat emas be. Şuncha jarandın ırıskısına çişatazı. Buranın asma var. Üçüncü, төртінші теберinin алдында мен эмеменен шыпыргы менен 3 жолу өзүм баштадым. Ошол менен ал келип эметкенде милициялар келди. Келип нар жактан пароль алды, бирөөсү гражданский кийинип алды, милиция экен. Аны ай жаным, мен сени алып кетейин деп парктын ичине алып чыгып кетти. Ошол Милициялар алып кетти ошондо. ошондо алып кетти. Ага дедим, мен сени өлтүрүп көмүп коем деген. Экөөбүз өлгүлөй чабыштык. 2 саат 5:15'te алат алышып кетти. Ала эмени аялды. Эми ошол аялда мыйзам жолунда эмесин көрсөтсүн. Дайым эле ошол алкаштарга биздин тазалыктар колго түшүп эле ошол жерден жем болуп жүрө бербесин. Ошол тегеректин баарын карап, жакшынакай кылып жардам берсеңиздер, ошо жакшы болмок. Бул эле эмес, ар дайым болгон. Мен аларды эч убакта айткан эмесмин. Урушканда да, урганда да эч ким айткан эмес. Мен муну өзүм берген да жокмун. Башка адам 5-этаждан жардам кылды. Адамдар жардам бергиле мага. Мына мен өлтүрөм деп атат. Мени жаман сөздөр менен айтып атат. Ата-энемди калбаган, эркектин аялын калтырбаган сөздөр менен сүйлөт. Мен ушуга жардам бергиле деп кыйкырганда 5-этаждан бир аял келип телефон айтат. Ошондон кийин анан бул мен келип. Болсо мен арыз жазган жокмун, эч ким өткөн жок. Буга дери болгон, бирок болгонду мен айтпайм дагы, дебейм дагы. Аларды сиздерден сурап жүргөн ушунча телевидение алыпсыздар. Телевидениеден алгандан кийин ошол жердеги алкаштарды тазалап берсеңиздер сурармын. Остановканы совсем булгап салышат. Болгон чоң аксакал киши бар, 70-тен ашып калган. Келип туруп остановканы тур десем, сен паландайсың деп туруп бутума чапкан. Ошондо эч ким айткан эмес. Эч кимге деген эмесмин. Себеби мен районда иштейм да, ишим алып кетишим керек, ишим алып кеткен. Мен дайыма 3-те чыгам. Андан кем калбайм. Камем 4-те 5-те чыкканда мен үчүн саат кеч болот. Себеби ишибизди ошол жерден бүтүрүп, ишке кирип кетишибиз керек. Ишкерден иштешибиз керек. Булар да түрүп дейт, ошол иштегиле. Бери эмне калган дейт. Биз ошого жетишибиз керек. Анан аны жетишпесек, буларды да өйдөдөн түрүп этет да. Эмне үчүн жумушчулар иштебейт да? Неге эмесине жетпейт? Ошон үчүн биз да буга каршыбыз. Балдарыңыздарды прививка алдырбай эле коюңуздар деп сиздерге бир өзүмдүн кеңешимди айткан чыгат. Прививкадан ушундай болду десем, врачтар такыр мойнума алышпайт. Прививкадан эмес. Баласы эмдөөдөн кийин ооруп калганын айтып чыккан видео тарады. Видеодо айтылган маалыматтар учурда анын жеке билдирүүсүнө негизделген. Бул боюнча расмий органдар тарабынан азырынча маалымат бериле элек. Окуянын бардык жагдайлары такталган соң кошумча маалымат берилет. Садыр Жапаров кол койгон мыйзамга ылайык маркумдардын сөөгүн, ошондой эле түйүлүктөрдү өрттөөгө тыюу салынды. Ал эми таанылбаган жана эч ким талап кылбаган сөөгдөр жерге гана көмүлөт. Бирок медициналык процедуралардан кийин калган органдар жана ткандар өрттөлүшү мүмкүн. Крематорийлер, медициналык биологиялык объектилерди санитардык жол менен жок кылуучу атайын жай катары аныкталып, аларды бюджеттин же жеке инвесторлордун каражатына курууга болот. Умра ибадаты башталды туугандар. 14 август Бишкек $1200 тамак ашы бардык ичинде, Ош $1150 бардык ичинде. Ичинде Кызыл деңизге саякат, тамак ашы, жатаканасы, өзгөчө биз сабак менен, ибадаттын ордун үйрөтүү менен күн сайын баяндар, суроо жооптор менен болот. Келип жазылыңыздар. Комфорт шарттар, эконом баада арзан кызмат кылып беребиз. Келиңиздер иншалла, жазылыңыздар. Келе бересиздер. Орундар чектелүү. Мына акция ба, жаңы сезондо акция менен баштайлы дедик. Алгачкы 25 орунга. 25 орундан кийин ушул элдин сценасында кылып, сценага чыгарабыз, ага чейин. Келиңиздер, жазылыңыздар, иншалла кызматта өзүбүз.